Жакшы жашоо, жакшы ойлордон башталса, жакшы күн, жакшы таңдан башталат. Кымбаттуу замандашым, ишембинин эрке таңын 5 канал менен бирге тосуңуздар. Биз сиздердин ийгиликтүү күнүңүздөрдү жакшы маанайда улантууга себепчи болобуз. Студияда Айткүл Алимжан кызы, эфирде Ыр Майрам программасы. Бизден студиянын эшигин тыкылдатып, жаркылдап, жайнап, асыл мүнөзү менен келип калган ардактуу жылдыздуу конокторубуз бар. Биз сиздерди тааныштырайын. Элизат Абдрахманова эже, кош келипсиз, Котмантаңыз менен. Ал эми көп кырдуу талант ээси Улукбек Райымбеков. Кош келипсиз, саламатсызбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Келиңиздер, эл менен амандашып, кайрадан маанилүү маегибизди улантабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу, кадырлуу кыргыз элим, Котмантаңыздар менен. Агарып аткан таң болсун, дасторкон толонан болсун, элип жесем болсун, журтубуз аман болсун дейли. Баарыбыздын көргөн күнүбүз ушундай бүгүнкүдөй жакшы маанай болсун демекчибиз. Бар болуңуз, жакшы адамдан жакшы сөз болсун. Келиңиз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Бар болуңуздар, кымбаттуу теле көрүүчүлөр, сиздер бүгүн ишембинин эрке таңындагы Ыр Майрам программасын көрүп жатасыздар. Биздин Жылысайым YouTube каналына катталып, мына ошол жактан дагы бүгүнкү күндү жакшы маанайда улантып көрсөңүздөр болот. Ал эми биз бүгүнкү программаны баштайбыз. Келиңиздер, кыздын 40 жашы улуу деп бүгүнкү эфирде алгач сизден баштап алалы. Жагымдуу десте болсун. Рахмат. Өзгөчөм деген ырды тартуулап берейин. Ашкерең ырда бербесем, бир көлөсүң өзгөчөм, орамолуң бас тартып чүнкөнөсүң өзгөчөм, жакын барсаң жаныңа озой көнөсүң өзгөчөм, кумчай багына дайрада көлөсүң өзгөчөм. Жүрөгүмдү күйгүзүп, куйкалайсың өзгөчөм, ашкананын бурчунан шыкалайсың өзгөчөм, көк жибекти ешилип бураласың өзгөчөм. Алты кар баскан калтарына чубаласың өзгөчөм. Ак чубасай сертилип, каккан кашың өзгөчөм, сарсан болдума сен үчүн алтын башым өзгөчөм, көрүнбөсөң татты байта ичкен ашым өзгөчөм, эстеген дили тыйылбай таккан жашым өзгөчөм. Бал шекерди таттыган сөзүң алтын өзгөчөм, кадыр сактага сыйлаган өзүң алтын өзгөчөм, күнгөйдөгү ачылган гүл кайырсың өзгөчөм, курбуларың ичинде гүл шайырсың өзгөчөм. Күзөгөнүм жанда жок, сиздеп күйдүм өзгөчөм, сиздей сулуу перини мен издеп күйдүм өзгөчөм, үн салганың токойдун булбулундай өзгөчөм, талпынасың куштардын тойгонундай өзгөчөм. Өзгөчөм, 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 өзгөчөм. Бали, азаматсыз кол чабалар болсун. Айтылуу Нурак Абдрахманов атабыздын небереси Элизат Абдрахманова биздин куттуу студиянын ардактуу коногу болуп отурат. Келиңиз Улукбек байке, сыр кезеги сизде болсун. Рахмат. Айтылуу Токоношбаев аксакалыбыз, эл артисти, күтүү деген чыгармасы бар, ошо кабыл алыңыздар.
Jay gelbesen güzgö kalır Güz götüp Güz gelbesen kışka barım O sentin O mekayım ötüp ketmek O sentin Har bir gün kaytalanar O sentin O mekayım ötüp ketmek O sentin Har bir gün kaytalanar Soger tağdır sağa jolukturbay Tarını bay kıygaç düşkün jol koşunuday Gütemin gelbesen da ömür boyu Gütemin jarını gütkün koluktuday Men seni jaşlar ötkün joldan gütün Men seni jaşlar jürgön toydan gütün Gütemin en akırkı tüngülüden Gütemin jarını gütkün koluktuday Gütemin en akırkı tüngülüden Gütemin mangday jarıgan süyünüşten O Gütemin mangday jarıgan süyünüşten Кол жабуулар болсун. Учурдан пайдаланып керемет көйлөрдү жаратып, маданий мурастарыбыздын сакталып калышына, керемет ырларыбыздын сакталып калышына, мурастарыбыз биздин комуз мына ушундай аспаптарыбыздын сакталып калышына салымын кошуп келе жаткан жалпы өнөр ээлерине ыраазычылык билдиребиз. Аккан арыктан суу агат деп мына бүгүн залкар улуу биздин чыгармачыл инсандардын балдары келип олтурат. Улукбек Райымбеков агабыздагы Анапия Райымбекова эжекебиздин уулу экенин баса белгилеп өтөйүн. Сизге ыраазычылык. Келиңиз кийинки чыгарманы сизге. Майрамбек Осмоновдун Сезим деген чыгармасын аткарып берейин. Келиңиздер. Бүгүн мен сени istedim Жоқсам айтып берем себептерин Жаштыгым кеткечекти өмүрүм өткөчөктү Бул сезим абасудай керек дедим Бул сезим абасудай керек дедим Баракелде. Өртөдүм жүрөгүмдүн бары жогун Жол бар кантипаны дарылонун Айыкпайм башкалардан жок калды башкарган
Bilemin senden bölök dary jogum. Bilemin senden bölök dary jogum. Bilbemin kaydan seni tabarındı. Bildirip koysam bolom kabarındı. Gözde albay dik desem de, ır жазып бүтпөсөm de. Sağındım jaro kerim jamalыңды. Sağındım. Sağındım jaro kerim jamalыңды. Bu sezim abasuday керектеди. Кол чабуулар болсун, жагында эле керемет чыгарма жаңыр өттү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин Жылдыз Тайм YouTube каналына катталып, мына ошол жактан дагы бүгүнкү күндү көрүп, жакшы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Анда Улукбек байке айтсаңыз, бүгүнкү учурда негизи эле жашоо бул ийгиликке жетүү үчүн нечендеген күрөштөрдү талап кылган саякат деп айтат да. Сиз дагы чыгармачылык менен биргеликте үй бүлө менен алып урушуп келе жатасыз, Негизи эле ушул чыгармачылык жаатында болобу, үй тиричилигинде болобу, сиз чарчаган, чалыккан учурда эмне менен өзүңүздү бир бактылуу атмосферага чыгарасыз? Эми өзүмдү алаксыз түшүн баягы күндө жумуш. Анан кийин мен мисалы 24 саат бою иштейт окшойм өзү. Анан ошентип оркестрде барып кызмат кылып, андан кийин түштөн кийин чыгып алып кайра музыканттарды жакшы билесиздер, күндө машыгып турбаса болбойт. Жаңырларды, репертуарларды жаңылап туруш керек. Ошо менен күндө занимация этип, андан кийин 6-дан кийин кечки үй тирилиги башталат. Үйгө барсаң, үйдө да оркестр бар дегендей, жаш балдар кичинекей. Анан алар менен бир сыйра занимация этип, антип отурган ушу отпусканы эле жайда эле күтүп отурабыз. Ушу жайында бир тоопого чыгып, кичине мындай айылга барып, сүт ичип, иммунитетти көтөрүп дегенде, ата бул шаарда баарыбыз эле эл көп, ысык, тыгылыш дегенде, ошол бир эле ошол жай мезгили ушу бизге сон туура келет. Көлгө барабыз, тоого барабыз дегенде ошентип алек болуп эле жүрөбүз. Анан кийин Кудайга шүгүр кылыш керек. 4 мезгил бар бизде. 4 мезгил ал бир эле өлкөдө боло бербейт. Ушу бир гана ушу биздин татынакай болгон Ала тообузда, биздин Теңир тообузда, ушу Кыргыз элинде го деп ойлойм да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр. Албетте сиз тоого барып, көлгө барып эс алуу менен 1 жылдык жакшы бир энергияны топтоп келебиз да. Анда ошол энергияны азыр дагы элге арнап алыңыз жакшы бир чыгарма менен. Туура. Рахмат. Баягы таңкы маанай болот атпайбы? Таңкы маанай болот, кичине мындай элдерди ойготуп, кичине мындай жакшы шаңга бөлөйлү. Дагы бир жакшы чыгарма кылалы. Ай жеке, ой жеке, ой жеке, ой жеке. Жел атканда автобустун ичинде, ай жеке гүл берчи деп сурадым. Ай жеке гүл беринин ордуна, кайра мени гүл ордуна солутту. Ай жеке гүл беринин ордуна, кайра мени гүл ордуна солутту. Ай жеке, ой жеке, ай жеке, ой жеке. Жеке солбасын гүлдүңүз, анда эмесе саламатта жүрүңүз. Капысынан жолугушуп калганда, ини чектеп салам айта жүрүңүз.
Kapısынан жолугушуп калганда иличектеп салам айта жүрүңүз. Ай эжеке, ой эжеке, ай эжеке, ой эжеке. Келатканда автобустун ичинде айжеке гүл берчи деп сурадым. Айжеке гүл беренин ордуна кайра мени гүл ордуна солуттуң. Айжеке гүл беренин ордуна кайра мени гүл ордуна солуттуң. Ой айжеке, ой айжеке, ай айжеке, ой айжеке. Ушундай биздин студия шаңга бөлөнүп, көрүктүү бир жакшы маанайда отурабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, эч жакка алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Биз мына ушуларга жооп кылып, Элизат Абдрахманова эжекебизге ыр кезегин берели. Жакшы бир шаңдуу чыгарма арнабасаңыз болбой калды. Карай берем деген чыгарманы анда сиздер үчүн аткарып берем. Келиңиздер, Карай берем чыгармасы жалпы калың журтка. Негедир уяң тартат менин денем, жалт карай албасам да жамалыңды, эй, көзүмдүн кыйыгынан карай берем, карай берем, карай берем, көзүмдүн кыйыгынан карай берем. Сен ойлоп олтурганда ойда терең, телефон шыңгыр этсе жүрөк безген, алтыным сен экен деп ала койсом, аттың аяладашкан адам экен, башка экен, бөлөк экен, аттың аладашкан адам экен. Негедир сени эстеп самай берем, издесем мен изиңди табар белем, сен баскан көчөлөрдү аралап, элесиң жүргөн сүткө мени менен. Карай берем, карай берем, көзүмдүн кыйыгынан карай берем, көзүмдүн кыйыгынан карай берем. Бале, кол чабуулар болсун. Чынында эле керемет чыгарма жаңыруудан. Элизат эже, айтсаңыз, негизи эле аялды үйдүн куту деп эсептейбиз. Үйдө аял зат бактылуу деп эсептейбиз. Ошол эле учурда чыгармачылык менен иштеп жүрөсүз, деги эле үйгө кам көрүүдө кандай жетишкен, жетишпегендиктер болуп жатат. Аял заты иштеген менен бактылуу болобу же үйдө отурганда бактылуу болобу? Ошол нерсени сурагым келип турат. Эми аял заты жөнүндө айта кетсек, эки жакта тең бактылуу, себеби үй бүлө биринчи орунда турат деп айтып кетем. Анткени үй бүлө болбосо өзүң дагы жаның тынч болбойт да. Ошон үчүн үй бүлө, балдарың менен, кайната, кайненең дегендей, менде дагы үйдө кайнене, кайнатам бар. Бардыгына жетишиш үчүн мен албетте өзүмөн бардыгы өзүмөн болот. Эртең менен 6-да туруп,
бардыгына тамакты даярдап жасап коюп 8-де чыгып кетемин. Өзүмдүн кружогумду өтүп, жумушуман кайра 6-ларда келип каламын. Ага чейин баягы үйдөгүлөр өздөрүнүн тамактарын ичип, өздөрү менен болуп турат. 6-дан кийин дагы үй жумушуна жетишкенге аракет кылам. Андан кийин концерттер болсо, албетте үйдөгүлөр дагы колдоп келишет. Ошон үчүн бардыгына жетишкенге аракет кылам. Негизи эле аял заты бардык түйшүктү, бардык кыйынчылыктарга бекем турган аял заты болуп жаралган экен, чынында эле. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Улукбек байке, ыр кезегиз сизде болсун. Рахмат. Негизи аял затысыз жашоо кызыксыз болуп калат. Эми баягы үйдүн куту, үйдүн берекеси аял заты. Мына өзүбүздүн апабызды эле пример кылалы. Апабыз жок кандай? Апабыз жок болсо биз бул ааламга келет белек, келбейт белек. Ушул эне, силер дагы энесиңер дегенде баары ушу аял затынан баягы 80% ушу аял затынан турат да жашоонун баары эле. Мисалы аял жок жашоону элестетүүгө болбойт. Ар дайым ошо мен айтат элем, ушу биздин энелерибиз, апаларыбыз ошол баары аман болуп, жүзүнөн жылмаюу кетпей, ар дайым ошо төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин демекчибиз. Ошондуктан дүйнөдө алмаштыргысыз эки нерсе бар дейт. Бирөөсү күндүн нуру болсо, экинчиси апанын мээрими дейт. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, апалардын мээрими бул орун толгус чоң мейкиндиктеги мээрим экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы апалар аман болуңуздар дейли дагы. Кийинки чыгарманы апалар үчүн арнайлы. Эми ушул бүт эле мисалы менчи жашынакай баягы жакшылыктарда кызмат кылып жүрөбүз да. Кыз узатып, куда тосуп, анан ошол жерден эле апаларыбыздан кала сала беребиз. Эми бала эркек бала энеге жакын болот окшойт. Анан ошо даңазылап эле, ой апалар бар, аалам бар чиркин. Ой апалар бар деп атса эле аксакалдар мынтип мостоюп туруп калышат. Анан аксакалдардын да көңүлүн алыш керек да. Ой урматтуу апалар, аял заты сиздерди эртеден бери кеп кылып ушинтип мактап атабыз, жактап атабыз. Эми биздин аталарыбызга эле кол чаап койгула, ушу силерге чыдап жашаган булар деле кыйын экен деп койсом баары күлүп абдан мындай шаңдуу болуп калышат дегенде ошо аталар, апалар ар дайым ата эне ыраазы, Алла ыраазы дейт, ата эне ыраазы, Кудай ыраазы дейт. Бар болуңуздар демекчибиз. Эми бул айымга жооп кылып жанагы Намат Накешев деген таласта жашынакай бир обончу агабыз бар. Акебиз бар, ошонун баягы жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз, иши кылып бүт жерде эле жаз да. Ошо жазда ошо силерге ардап коелу, уруксат болсо. Asıl zatım azabımda cırgalım, sensiz bilibim kanday ötmök жылдарым, salıp aldım özün bilgeni bir güge, çirtip жүрөгүмдүн кылдарын, жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз, кебелбеген дүйленмаз, ишен жаным, көкүрөктө жалым, жер жүзүңдө мендей болуп сүйгөн аз. Көңүл эргин колдон сыям кургабай, андан бери өттү жылдар бир далай, кагып согуп жатса дагы бул турмуш, эл атабыз сезимдерди булгабай,
jaz uyda jaz kimi begen kibili begen edine mas işen canım kökürükte jalım yer yüzünü de mindi bolup suyganaz Jaro kerin jırgalımda zabım kapiletten düşken ele nazarım başta balım oşol günden oşol ötün bütpöy gelip bütpöy suyu kazalım Jürükte jaz, göçüde jaz, uyda jaz Kimi begen, kibili begen edine maz İşen canım, gökürükte jalım Yer yüzünü de mendey bolup suyganaz Кол чабалар болсун, чынында эле керемет, дауыш керемет жандуу үн бул чындыгында эле эргип укканга эң жакшы мүмкүнчүлүк берет экен. Ардактуу телегөрүүчүлөр, ишемби күнү эртең менен саат 9-дан 11-ге чейин мына ушундай Кыргыздын ырларын, салттуу ырларын, элдик ырларын сиздердин калууңуздар менен эң жакшы маанайда чыгарып беребиз. Андыктан эч качан алыстабай 5-канал менен бирге болуңуздар. Жылдыз Тайм YouTube каналына да катталып, мына ошол жерден бүгүнкү учурду дагы көрүп туруңуздар деп айтабыз. Келиңиздер, Элизат мырза, сизде болсун. Айым кечирип коюңуз. Гүл кармап колдорма деген чыгарманы аткарып берейин. Келиңиздер, эң сонун чыгарма. Черин жазы, көздөрдөн сүйүү чачы, жол күтүп сүйгөндөргө, жолуккан кандай бакыт, гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна. Күн болуп көрүнөсүң, нур болуп төгүлөсүң, керемет сезимдерге кезеккен ушул кечим, өмүр аз ойлоп көрсөм, өкөттө калбай эртең, эритип жүрөгүмдү, эркелеп алчы эркем, өмүр аз ойлоп көрсөм, өкөттө калбай эртең, эритип жүрөгүмдү, эркелеп алчы эркем.
тартылып колду раста, арбалып махабатка, бале. Айланып келеличи, арманды таштап артка. Сүйөмүн сүйөм дечи, сендекмин сендек дечи, түбөлүк эсте калсын, сүйүүнүн ушул кечи. Сүйөмүн сүйөм дечи, сендекмин сендек дечи, түбөлүк эсте калсын, сүйүүнүн ушул кечи. Түбөлүк эсте калсын, сүйүүнүн ушул деми. Кол жабуулар болсун, ардактуу теле көрүүчүлөр, керемет чыгарма жаңырып өттү. Улукбек байке, айтсаңыз, негизи эле кыздардын сыры ырларда сакталат. Негизи эле ырлардын ичинен биз көп жакшы нерселерди тапсак болот. Туура, эми чыгарманын баары эле ушу аял затына арналып жазып атпайбы? Аял затына арналып жазылып атат. Эми бул аял затты биз гүлгө теңейбиз, шайлоонун кызгалдактай болгон мындай өзгөчө гүлгө теңейбиз да. Ошон үчүн ушу ырлар жалаң эле ушул жашоодон алынып эле жазылат. Туура эле ушу кыздарга арналып, энелерибизге арналып, мекенибизге арналып, баарын эмне Калмурат деген ырды уктуңар беле. Же болбосо эмне Улукбек деген ырды уктуңар беле. Андай жок. Андай чыкканга невозможно даже. Ошондуктан мына көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн Ырлардын баары сүйүү бул табигатка сүйүү, мекенге сүйүү, апаңа сүйүү, энеге сүйүү, ана жана ошондой эле аял затында түгөйүңө сүйүү дейт. Ошондуктан кайсы чыгарманы албайлы? Шекспирден баштап тиги мына биздин Алык Лосмоновго чейин алгач жалаң эле аял затына арналып. Аял заты бул өзү жанагы гүл ачып жашнакы болуп байчечекей, же болбосо кызгалдак гүлдөгө теңеп коюшкан да. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү, сүйүү ошондой. Сүйүүнү соолутпаш керек, аялдын көңүлүн калтырбаш керек. Ошон үчүн аялды барктап баалабаш керек. Ошондо биз бактылуу жакшы жашоого жетебиз деп ойлойм да. Азыр бизде бир сонун чыгарма жаңырып өттү. Сүйөмүн сүйөм дейчи деген. Ушул ырга жооп бериңиз анда. Мен айтайын дегеним, кыздардын ички сыры бул ырлар аркылуу айтылат экен, Улукбек байке. Туура. Ушул жерден бир жакшы чыгарма менен жооп бериңиз. Макул, жооп берейин. Эми банагы жанагы азыр Ишен деген бир балабыз бар, фамилиясын унутуп атам, кытайлык кыргыз. Консерваторияда ошо билим алып окуп, чогуу окудук эле, композитор өзү ошонун чыгармасы деп угуп эл оозуна өтүп кетти. Жүрөк сыры деген чыгарманы аткарып коеюн. Арнап коеюн анда, ошо жооп кылып. Sendegi yürekten kılın termedi, suyunu kaydan sezmekmin, süybösüm eğer, süybösüm eğer men seni. Joktoy tengdeşi, köngülden süygön erkesi, bakıttı kaydan sezmekmin, bayka kalsam, Kabay kalsam men seni.
arzusun Tormuştun basmay yaşasın Öpmökmün seni görübüsün Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey tatlısın Öpmökmün seni görübüsün Yaşonun sezbey Durmuştun sezbey Ömürdün sezbey tatlısın Ay yaşonun sezbey tatlısın Жооп болду чынында эле. Мен сени көрбөсөм жашоонун билбейт болчумун мынчалык таттуусун деген жооп берди. Анда кайсыл ыр менен кайрадан жооп кайтарабыз? Чоң рахмат Агатай деп коеюн. Кызыл гүл деген чыгарма менен каттырайын. Келиңиздер. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мына ишембинин эрте таңындагы Ырмайрам программасынын алкагында Кыз жигиттер айтышы программасы эң сонун жаркын маанайда уланууда. Биз болсо алдыга сапарыбызды улайбыз. Кийинки чыгарма сиздер үчүн. Сен панар, жарығың от исе жайланам. Жайланам, о, жайланам, о, жайланам. Кылчайы бұлбұл қонуға, қызығат қызыл гүліңі. Бурулуп кулак сала жүр бұлбұлдың омуқам үнүнө. Үнүнө да, үнүнө да, үнүнө. Күлүп өткүлүң бар чакта күйүттү бойго таркатпа. Буралып бакта сайраган бұлбұлдың атилин чарчатпа. Чарчатпа да, чарчатпа да, чарчатпа. Ачылган гүлгө жетемби, ашыктыгын берерби. Açılgan gülgö jet alбай, армандале өтүп кетемби. Кетемби да, кетемби да, кетемби. Açılgan gülgö jet албай, армандале өтүп кетемби. Кетемби да, кетемби да, кетемби. Эң сонун чыгарма жаңыр өттү. Мына ушул ырга кайрадан эле Заматта жооп бербесеңиз болбойт. Келиңиздер. Асанкала Керимбаев айтылуу биздин классикага айланган огончубуз. Гүлдөр гүлгө арзу айтып ачылат деген жашына чыгармасы бар да. Асанга алалгандар. Бар тарабым бир гана сен жыттанып, бажырайган көздөрүңө соктанып, бакытым баймүнө сайыны сен эстеп, баскан изиң башкалардан кызганып, баскан
Фанизең башкалардан кызганып. Birин biri görün dep batırak, güldür gülüge arzu aytıp açılan. Senin şаңды şarkıratması yaktı, şair gülkün uqsam jarpımı жазылар. Şair gülkün uqsam jarpımı жазылар. Özüңö деп гүлдөр терip адырдан, өзүңө деп ырлар докуп жазылган. Кайсыл күнү сыларымды билбеймин, желден башка сылабаганы чачыңдан, желден башка сылабаганы чачыңдан. Кайсыл күнү сыларымды билбеймин, желден башка сылабаганы чачыңдан, желден башка сылабаганы чачыңдан. Жылдыз болуп көзүң турса гүлүңдө, уктай албай бүткөн боюму дүрүлдүм. Булбул бакта күн бою тилбезеп, бул дүйнөнүн ырахаты сүйдүм, бул дүйнөнүн ырахаты сүйдүм. Bulbul bakta günü boyu tilbezek, bul düğünün rahatı süydüm, bul düğünün rahatı süydüm. En sonun çıkarma çınında ile bul düğünün rahatı süydüm. Негизи эле ар бир нерсенин өзүнүн сүйүүсү, өзүнүн бакыты бар эмеспи? Ошол эле учурда бул кыз жигиттин сүйүүсү чынында эле абдан жан дүйнөгө керектүү да болот экен. Анткени сүйүүнү, негизи эле сүйүүдө бири-бирини жакшы көрүүдө бул жоопсуз калган учурда бул такталган маалымат бул адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Сүйүү албетте жооптуу болгон учурда бул адамдын энергиясына энергия кошуп, чынында эле бул жашоонун рахаты сүйүүдө болот экен. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер жаңыдан эле ойгонгон болсоңуздар, эч жакка алыстабаңыздар. Бизде мыкты конокторубуз бар. Сиздерге Ыр Майрам программасын тартуулоодо кийинки ыр кезеги сизде болсун. Ушул Мыскал Өмүрканова эжекебиз аткарып жүргөн Эсте секет деген эски чыгармадан аткарып берейин. Келиңиздер. Эсте секет кара көз, эсиңдеби мен кайталап айткан сөз, коштошордо кол кармашып жалжылдап, гүл боюнда гүл аңкыган турган кез. Тагдырымдын шамы болдум бир өзүм,
жашы бирге ойноп жүрөсүн. Сүйгүлүн соғытпастан сақтағын, саға деген қымбат жерде мақтадым. Елесіңді көріп алып түшімді, құрғошында еріп кете жаздадым. Құрғошында еріп кете жаздадым. Эң сонун чыгарма жакшы сөз жан эргитет дейт. Ардактуу теле көрүүчүлөр, жаңыдан эле ойгонуп жаткан жакын адамыңыздын бетинен сүйүп, эң жакшы сөзүңүздү арнап койсоңуз, ал адамдын бүгүнкү күнүнүн жакшы улануусуна сиз себепчи болосуз. Анткени ар бир таңды жакшы тосуу, жакшы маанайда тосуу күндүн ийгиликтүү улануусуна алып барат экен. Келиңиздер Улукбек байке, кийинки ыр чыгарма сизден болсун. Рахмат. Чыгарма менен элди эргитесиз. Рахмат. Жаңылы ойгонгон теле көрүүчүлөрүбүз болсо кичине бийлеп турсун деп коелучу. Эң сонун болот. Бийлеп турсун дегенде. Чаткалдын тоосун ашканда мен, чар булут каптап асманда, чачымдан сыйлап ойготтуң сен, чатырда уктап жатканда. Çatırda uktap жатканда мен, жакшылы көрөм өзүңдү. Көкөйдүн тоосун ашканда мен, көк булут каптап асманда, жүзүмдөн сыйлап ойготтуң сени, көзүйдө уктап жатканда. Көзүйдө уктап жатканда мен, жакшы эле көрөм өзүңдү. Bozoydun tosun aşkanda men, boz bulut kaптап asmanda, жүзүмдөн сыйлап ойготтуң сен, боз үйдө уктап жатканда. Боз үйдө уктап жатканда мен, жакшы эле көрөм өзүңдү. Күлүп уктап, чатырда уктап, боз үйдө уктап жатканда мен, жакшы эле көрөм өзүңдү. Эң сонун чыгарма чынында эле жакшы эле көрөм өзүңдү деп, дагы да болсо жакын адамыңызды жакшы сөз менен ойготуңуз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эч жакка алыстабаңыздар. 5 каналда Ыр Майрам программасы. Кийинки ыр чыгарма сизден болсун. Кайсы чыгарма менен жооп беребиз? Ошол Ширин Абдрахманова деген эжекемдин «Билесиңби» деген сонун чыгармасы бар. Ага жагып жүрөт, ошол чыгарманы аткарып берейин. Келиңиздер, «Билесиңби» чыгармасы жалпы калың журт үчүн арналмакчы. Бакыт деген эмне, сени издеген, сүйүүнү күткөнмүн мен деле. Жашырып жүрөгүм
дегенин өзүң белең. Билесиңби жашоомдун жарыгы сен, жүрөктүн жарыңы сен, жаштыктын жалыны сен, билесиңби. Жазганы табышма, кандай болмок, экөөбүзгө жетпей табышса, адашкан акулардай айрылышса, кууса болуп, жүрөк күйүп сагынышса, билесиңби жарыгы сен, жүрөктүн жарыңы сен, жаштыктын жалыны сен, билесиңби. Билесиңби, мен сага каалайм өмүр кандай, терең сүйүп, жанада чексиз бакыт талай. Жашоодо сыноолор бар дагы кандай, пенде жоктур, жашап өткөн жаңылышпай. Билесиңби жашоомдун жарыгы сен, жүрөктүн жарыңы сен, жаштыктын жалыны сен, билесиңби. Жаштыктын жалыны сен, билесиңби. Эң сонун ар сөздү талдай билген, адамды баалай билген, бар болсун жакшы адамдар, жакшылык каалай билген. Келиңиздер бири-бирибизге жакшы сөз арноо менен жан дүйнөбүзгө күч кубатты энергияны берип туралы. Улукбек байке, дагы бир сонун шаңдуу чыгарма сизден болсун. Рахмат. Студиябызды Gölдүн бетинде кайыкта жүрдүк кечинде, калкылдап сүзүп баратып, каралдым дедиң эсимде. Кайыкта сүзүп баратып, каралдым дедиң эсимде. Сүйемін дедің есімде. Geçeki gündür esimde, gelip edin güttüm geçinde. Kaydasın hazır kaydasın, elesin turat esimde. Kaydasın hazır kaydasın, elesin turat esimde. Kaydasın hazır kaydasın, kütümün göldün ceginde.
Yüzüme жүктеліп Ортомчу болды сөкін Сүйібіз бізге күч беріп Ортомчу болды сөкін Сүйібіз бізге күч беріп Қалқындап сөзі бараты Қаралдым дедің есімде Қайықта сөзі бараты Сүйемін дедің есімде Сүйемін дедің есімде Керемет чыгарма болду. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай аккан арыктан суагат деп биздин залкар инсандарыбыздын уул кыздары бүгүн биздин куттуу студиянын жылдыздуу коноктору болуп отурат. Дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Көп кырдуу талант ээси, капилеттен көз караңгыда көз, капилеттен сөз таап, ырчы жанада тойлордо эрке бала ролун аткарып жүргөн Улукбек Райымбеков агабыз биздин студиянын коногу болду. Кош келипсиз. Биз чакырганда кайра эле ушундай жаркылдаган мүнөзүңүздөн жазбай келип туруңуз. Ал эми Нурак Абдрахманов атабыздын небереси Элизат Абдрахманова биздин дагы студиянын кадырлуу коногу болуп отурат. Сиздердин бүгүнкү күнүңүздөр үчүн, бүгүнкү биздин студиябыздын кадырлуу коногу болуп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирүү менен сиздерге эркин микрофон берейин. Кыздын 40 чачы болуу деп, дагы да болсо сизден бүгүнкү чачыңызды абдан сыйлап жатат окшойбуз. Рахмат. Сак саламатта болуңуздар. Эфирде дагы көрүшөбүз. Ушул 5-канал эфирине ийгиликтерди каалайм. Ошондой эле кыргыз элимде бүткүл үй бүлөдө оорубаңыздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ар дайым маанайыңыздар жарык болсун. Рахмат. Биринчиден ушу 5-каналдын жааматына чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бар болгула, аман болгула, ушундай эле жакшынакай болуп элибизге, журтубузга жакшы маанайларды тартуулап жүрө бергиле. Сиздерге баягы талыкпас эмгек кыла бериңиздер. Анан мына бизди да чакырып, сиздер чакырбасаңыздар биз келбейт элек дегенде, элибиз менен учурашпайт элек дегенде, ошон үчүн биздин элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун. Эми Кудай буйрса мына жай мезгили, саратан мезгили келатат дейбизби, айтор ушундай бир жакшы отпускага чыккандар жакшынакай болуп эс алып келиңиздер, энергия топтоп келиңиздер. Кудай буйрса баарыңыздар аман болуңуздар, ден соолук болсун, элибизде тынчтык болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсунчу. Баягы бакубат жашоону баарыбыз эле каалайбыз дегенде, өлкөбүз өнүксүн, өссүн. Кудай буйрса, мына кандай гана сонун жаңылыктар болуп атат. Мынакей асман шаарыбыз курулуп атат, ГЭСтер курулуп атат. Кудай буйрса, мен ойлоп атам, ушу элестетип койдум да, бир 5-10 жылда биз Швейцариядан өтүп кетебиз го деген жакшынакай жакшы ой тилектерибиз бар. Ошонун баары кабыл болсун, Албетте. Негизи эле жакшы ойлордон жакшы жашоо куралат экен, Биздин жакшы ой максаттарыбыз албетте жакшы жашообуздун жүзү болот. Ардактуу замандашым, бүгүнкү биздин ийгиликтүү күнүбүз дагы аягына чыгып баратат. Биз сиздер менен коштошобуз. Эмки берүүдө саламдашканга чейин сак саламатта туруңуздар. Студияда Айткүл Алимжан кызы. Мен сиздерди жакшы көрөм. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.